Кыргызстандагы маданий мурастарды сактоого атайын көңүл бурулуп, жол курулушунун алдында анын жанындагы бузулуп кетүү коркунучунда турган эстеликтерди изилдөө бул абдан жакшы көрүнүш. Бул мыйзамды сыйлоо. Бул жердеги археологиялык изилдөөлөр жакшы кызыктуу башталды. Келечекте ушул жердеги табылган материал биздин Кыргызстандын байыркы тарыхын, байыркы маданиятын окуп, изилдөөгө, таанууга чоң салым кошот деп ойлойбуз. Алдыда дагы көп иштер бар. Бул айланадагы Жумгал жергесиндеги Кочкор жергесинин батышындагы табылгалар аркылуу биз өзүбүздүн байыркы тарыхты байытууга мүмкүнчүлүгүбүз улам кеңейүүдө. Kırgızistan'ın tam da ortasında Manos Üniversitesi öğretim üyelerince 4 farklı döneme ait kurgan kazıyoruz. Çok güzel buluntular ele geçti. Genel olarak milattan önce 4-5. yüzyıllardan 19. yüzyıla kadar var olan mezarlarda kazılar yapıyoruz. Buluntuların içerisinde çok güzel bir örneğimiz var. Sanki Helenistik dönem bir keramiği gibi duruyor. Ve öyle gözüküyor ki Soğudiana ya da Merv bölgesinden bu tarafa ihraç mal olarak gelmiş. Bölgeler arası ticareti göstermesi açısından çok önemli bir bulgu olduğunu düşünüyoruz. Нарын облусунун Кочкор жана Жумгал районунда жүрүп жаткан археологиялык казуу иштери бул Азия өнүктүрүү банкынын финансылык колдоосу жана Кыргыз Республикасынын транспорт коммуникация министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан эл аралык Эпкин Баш Кооганды жолунун реконструкциясы долбоорунун алкагында жүрүп жатат. Бул археологиялык казуулардын башталышына ушу Кыргыз Республикасынын тарыхый эстеликтерди сактоо жана колдонуу боюнча мыйзамы себеп болду. Себеби ал мыйзамга ылайык курулуш жүрө турган жерде сөзсүз түрдө археологиялык экспертиза жүргүзүлүш керек. 2016-18 жылдары ушу түштүк түндүк жолунун бир бөлүгү болуп эсептелген Эпкин Баш Кооганды жолунда археологиялык экспертизалар жүрүп, ушу жолго жакын тарыхый эстеликтердин болгондугу аныкталган. Кыргыз Республикасы Маданият министрлигинин чечими боюнча бул тарыхый эстеликтердин изилдеши тууралуу чечим кабыл алынган. Ошо өкмөттүн кайрылуусу менен Кыргыз Түрк Манас университетинин жана Кыргыз улуттук тарых музейинин адистери тарабынан куткаруучу археологиялык казуулар жүргүзүлүп жатат. Археологиялык эстеликтердин түрлөрүнө ошо изилденип жаткан бул кургандар негизинен. Кургандар кирет. Алдын ала ошо изилдөөлөргө караганда сактар, гундар жана орто кулумдарга таандык кургандардын болгондугу аныкталып, азыр учурда изилденип жатат алар.